Талас районуна караштуу Көкөй айыл аймагындагы Казак Момункулов атындагы Таштөбө орто мектебинде билим талкоомдук бирикмесинин негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чөйбековдун демилгеси менен жаңы окуу жылына орус тилдүү окутуу киргизилди. Буга чейин мектеп толугу менен кыргыз тилдүү болгонуна байланыштуу окуу классын жасалгалоо, көргөзмө куралдарын даярдоо сыяктуу маселелердин баарын эл өкүлү жеке каражаттын эсебинен жасатып берди. Бүгүнкү күндө ошол биздин мектепте дайыма демөөрчү болуп келген депутат Бактыбек Каныбекович менен ушул мектепти кызыл аттестат менен аяктаган өзүбүздүн уулубуз, ушул айылдын тургуну Асылбек Рахманович менен бирдикте ушул демилгени көтөрүп орус классын ачып отурабыз. Ушул орус классын ачууда дагы көптөгөн бизде кемчиликтер болду, кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабастан ушул демөөрчү агаларыбыздын демилгеси менен ушул классты ачтык. Бүгүн алар дагы келишип, орус классына жетишпеген көйгөйлүү маселелерди чечип, аларга жетишпеген китептерди алып келип берип, бүгүнкү күндө аябай кубанычта болуп отурабыз. 25 комплект. Айбир окуучуга жетет, баарына жетет. Кудай буюрса өзүңүздөр контролдоп алып, буну берип коесуздар. Анан кийин математика сиз айткандай мороонуку биринчи, экинчи бөлүк бул дагы. Бул да экинчи бөлүгү менен жаңы китептер. Анан азыр мекен таануу Родина видения дегенибиз бар экен. Ушул китепти алып келдик. Билим талкоомдук бирикмесинин төрагасы Асылбек Рахманов окуучуларга керектүү китептердин баарын жеткирип берип, мындан кийин да колдон келген жардамдарын аябаарын айтты. 12 сентябрь күнү билим талкоомдук бирикмесинин атынан Талас районундагы Көкөй айылына жайгашкан Казак Момункулов атындагы Таштөбө орто мектебине жаңы ачылган орус класстарга керек болгон баардык окуу китептеринин толук комплектин жеткирип бердик. Ал жерде негизги китептер саналган русская азбука, математика, Родина видения сыяктуу окуу китептер жеткирилди. Аталган иш-чараны каржылык колдоо жагын биздин бирикмебиздин негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин депутаты Чөйбеков Бактыбек Каныбекович өзүнүн мойнуна алган. Биз ойлоп турабыз, ушул аткарылып жаткан иштер, ушул жеткирилген китептер биздин балдардын татыктуу билим алып, келечекте ошо өлкөбүздүн өлүң күчүнө салым кошкон уул кыздар болуп чоңоюшуна жардам берет деген чоң үмүттөрүбүз бар. Мындай иш-чараларды мындан ары дагы улантабыз. Жалпысынан орус тилдүү 1-классына 25 окуучу окуп баштады. Окуучулардын ата-энелери да орус класстын ачылганына кубанып, ыраазычылыктарын билдиришти. Чөйбеков, Бактыбек, Рахманов, канчадан бери баарыбыз турам ата-энелер аябай ушуну көксөгөнбүз. Балдарыбыз ушул мектепте окуса, орус классы ачылса деп. Эми аябай кубанып атабыз. Бул ачылып калды. Сейилге да чоң ийгилик каалайбыз. Башталгыч, биринчи башталышта кичине кемчиликтер болот, бирок ушул биздин балабыз экен, Асылбек, Бактыбек бар, мынтип китебибизге чейин алып келип берип атат. Ата-энелер кыйналбасын, ушу биринчи болуп башталып, нары уланып кетсин деп атат. Рахмат, ийгилик каалайм, ишиңерде ийгилик болсун, ден соолуктууга балдарыбыз болсо ак жол эми. Келечектери кең болуп, ушу балдардан силердей мыкты элин, жерин ойлогон, Кыргызстанды көтөргөн балдар чыксын, Кудай буйруса. Ошону каалайм.